Арбаңыздар, урматтуу замандаштар. Кыргыздар баскан узак жол аттуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Бул көрсөтүүбүздөн сиздерге караханиттер доору жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Албетте, караханиттер мезгилинде мейли аскерий жактан болобу, мейли экономикалык жактан болобу, мейли саясий, мейли маданий жактан болобу, аябай дүркүрөп өсүп өнүккөн мамлекеттердин бири болгон. Байыркы түрк доорунда Кыргызстандын аймагында өкүм сүргөн түрк тилдүү элдердин эң жогорку өнүгүүгө жетишип, бирок соңкусу болгон мамлекети Караханит мамлекети болгон. Караханиттер деген түшүнүк орус чыгыш таануучулар тарабынан 19-кылымда киргизилип, кийинчерээк ал жаңы династияны аныктап калган. Каганатта Карлук бирикмесине кирген Чигил жана Ягма уруулары чоң рол ойношкон. 940-жылы Кашкардан келип, Баласагын шаарын ээлеп, жаңы кубаттуу мамлекетти негиздеген Сатук Буура хан да Чигилдерден чыккан. Анын чоң атасы Билге кул Кадыр хан Карлуктардын каганы болгон. Демек, 10-12 кылымдарда Теңир тоодо экономикалык жана маданий жактан жогорку өнүгүүгө жетишкен Караханит каганатынын негиздөөчүлөрүнүн теги Карлук бирикмесинен чыккан деп айтууга болот. Адыр Өзгөн шаарында Карахани доору 9-12 кылымдарда болгон. Ал ушу Орто Азиядагы эң чоң мамлекет болгон. Анын аянты биз турган Өзгөн жана Мавранахыр деп коет. Абу Дария менен Сырдарянын ортосунда Мавранахыр. Карахани доорунда эки борбору болгон Карахай мамлекетинин. Караханилер өзү Карлуктардын, түрк урууларынын тукумунан келип чыккан. Анын биринчи Карахани мамлекетинин негиздөөчүсү Сатук болгон. Сатук Карим деп коет. Буна Өзгөн шаары ошо Карахани малында үчкө бөлүнгөн. Биз турган жер борбордук бөлүк болгон. Анан чыгыш бөлүгү бул Өзгөн суусунан келип турган. Анан ылдый жагы эң чоң аймак болгон үчкө бөлүнгөн. Биз турган жер ушул Өзгөн шаарындагы эң мына биз турган мына мунара. Мунара бул 911-кылымда курулган. Мунун бийиктиги 28 метр деп айтылат. Бирок ошол мезгилдерде булар чөгүп кеткен. Бул 38 метрге чейин барган деп айтылат да. Ал эми төмөнкү конус форматында төмөн жагы демек 8 метрден ашкан, жогору жагы дагы конус формасында 7 метрден ашуун конус формасы. Эми бул мында мунара өзү Буранада бар. Буранадагы мунара ошо үстүндөгү куполу жок да, а Буранада куполу бар. Караханит каганатынын биринчи борбору Баласагын шаары болгон. Ал азыркы Токмок шаарына жакын Бурана мунарасынын атарабы. Ал эми экинчи Өзгөн шаары болгонда анын негизги аймагын борбордук Теңир тоо, Жети суу, Фергана жана чыгыш Түркистандын чоң бөлүгү түзгөн. Караханилер күч алып турган мезгилинде Бухара менен Самаркандты баш ийдирип, Орто Азиянын көп бөлүгүн басып алышкан. Карахандар мамлекети бул 890-жылдан 1212-жылга чейин жашаган. Анын негиздөөчүсү Сатук Абут Ал-Карим болгон да. Бул өтө борбордук Азияда чоң мамлекет болуп, Түркістандын чыгышы менен батышы борбордук Азия толо, ошондой эле бул Аму Дарыянын батышына чейинки аймактарды ээлеп турган мамлекет эле. Андан сырткары мына ушул Карахандар мамлекети Кыргызстандын аймагында дегеле борбордук Азияда ислам динини мамлекеттик дин деп жарыялаган мамлекет да. Бул абдан чоң мамлекет болуу менен аймактарыны кеңейтүүгө аракет кылды. Алар ушул чыгыш Түркистандан угганда булар Жети сууну оңой эле басып алды. Натыйжада Баласагын шаарыны биринчи борбору кылып жарыялашкан болчу. Жана бул жерде мамлекеттик өнүгүүсү болгон эле. Мындан сырткары Карахандар мамлекети жөнүндө өтө көп талаштар бар. Бул кайсыл элдердин мамлекети деген. Себеби бул мезгилде ушул борбордук Азияда ушул Карахандардын ээлеген мамлекетинин ордуна бир канча эл жашайт эле. Ошол эле Карлуктар, Чигилдер, Ягмалар, Кыргыздар жана башкалар.
Эми Карахани доорунда биздин бизди окуткан Закир Раев деген агайыбыз болгон профессор. Агайдын Карахани доорунда жазган баяндамасында ошо бул негизги негизги эли чигилдер жана ягымалар болгон деп айтылат. Бирок Раевдин жакшы жаңы бир көз карашы боюнча кыргыздар дагы чигилдердин уруу бирикмелеринде кыргыздар да болгон. Мына биздин мына алай жакта Памирде, Теңиртөрдүн төмөн жагында, азыркы биздин Ош аймагында, Жалал Абад аймагында Аксыкент деп коет, азыркы Аксы. Ошо жерде кыргыз уруулар жашаган. Ошо кыргыз уруулар ушул Карахани мамлекетинин хандык бийлигине катышкан, вазири болгон кыргыздардан. Эреликтин түшүнүгү боюнча демек бул Карахани доорунда Карахани мамлекетинде кыргыздардын орду аябай чоң болгон. Эми дагы мына динди айтып кетсек, Сатук би Сатук хан же болсо 955 жылы ислам динин кабыл алса, анын уулу Карахани мамлекетинин мамлекеттин идеологиясы катарында ислам динин жайылткан. Демек 966 жылы 200 миң үй бүлө ислам динин кабыл алган. Караханилер күчтүү армияны түзүшкөн. Жусуп Баласагын Караханилер армиясынын төмөнкүдөй бөлүктөрүн көрсөткөн. Черик, жүздөр, миңдер, жогорку аскер башчылары, суу баштары, исфаксалар деп аталышкан. Ал эми талаа согуштарын башкарган кичи офицерлер, чабыш, атчан аскерлерди башкаруучулар Хайыл башы деген наамды алып жүрүшкөн. Хандын 9 сары түстөгү туусу болуп, алар кагандын кудуретин белгилеп турган. Карахандар мамлекеттагын ичинде ичара келишпестиктер көбүрөөк боло баштаган. Кийинчерээк натыйжада мамлекет экиге бөлүнүп калган эле. Батыш Карахандар мамлекети жана чыгыш болуп. Чыгышы бул мына биздин азыркы өзгөн шаарыбыз экинчи Борбор болуп, же болбосо Борбор болуп эсептелген. Керек болсо бул жерде жанагы башка элдер менен мамиле түзүүдө абдан чоң ярмаркаларды өткөргөн болчу. Бул дагы абдан чоң шаар болгон жана өз учуруна кызмат кылган эле. Сараксы менен Мусанын ортосунда келиспешилик болуп, Сараксыны ушул жерге зынданга салган. Зынданга салганда аны шагирттери бийикте турган, зынданда отуруп айтып турган шагирттерине, жогору жака шагирттери ушул ислам канондорун, ислам хадистерин жазып калтырган. Сараксы ушул жерге көмүлгөндүгү айтылган эле. Бирок мындан бир 5-10 жыл мурда ушул жердеги бир жакшы өзбек инсан ушул биздин алдыбызда турган эски мазардан Сараксынын коюлган мазарын табышты. Плитада Сараксы жөнүндө жазылган маалыматтар. Демек, Сараксы бүткүл ислам алабына таанымлан окумуштуу аалымдын сөөгү демек ушул жерге коюлган. Эми бул Карахани доорунда мөнүгүшүнүн эң бир башкы себеби ислам дининин кабыл алуусунда. Ислам дини бул мамлекет идеология болуп, мамлекеттин экономикасынын өнүгүшүнө, айрыкча маданияттын өнүгүшүнө. Биз турган ушул курулган мунара, мына минареттер ошол араб тамгатта жазылган да, демек ислам дининин ушу маданияттын өнүгүшүнө, искусствонун өнүгүшүнө, жана айыл чарбасынын өнүгүшүнө, экономиканын өнүгүшүнө эң чоң салым кошкон. Демек биз билебиз, ислам дини ушул өзгөн Карахани мамлекетинин гүлдөгөнүшүнө чоң таасирин тийгизген. Чарбачылыгынан бул тоо аймактарында жашагандары көбүнчө эле мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен. Негизинен булар майда жандыктарды көбүрөөк кармашкан болчу да. Ал эми тиги алдыңкы аймактарда жашагандар булар негизинен дыйканчылык. Карахандар мезгилинде деле уже бир канча адамдардын бир бөлүгү ошол отурукташып дыйканчылык менен кесиптенишип калышкан. Махмуд Кашкары менен Баласагын бар эле, ошол Баласагындагы өзүнө баягы эмгегин
пут алчу билик деген эмгегини мына так ошол карахандардын доорунда жазган эле. Алар аны жазуу менен ушул чарбасынын бардыгын айткан. Андан сырткары мамлекеттеги үрп-адат, улууну сыйлоо, кичүү менен мамиле кылуу, аял менен эркектин ортосундагы мамиле, ушуларды дагы абдан так жазган эмгек болуп эсептелинет. Же болбосо биздин жашообузга абдан сабак болуучу эмгектердин бири ал азыр кыргыз тилине которулган жана кеңири жайылган деп айтса болот. Караханилер доору түрк цивилизациясынын алтын кылымы болгон. Бул мезгилде Орто Азия, анын ичинде Кыргызстан саясий, экономикалык жана маданий жактан эң жогорку өнүгүүгө жетишкен. Дүйнөгө түрк тилдүү элдерди өз чыгармалары аркылуу тааныткан байыркы Кыргызстандын тургундары, түрк тилдүү элдердин алгачкы ой жүгүртүүчүлөрү жана окумуштуулары Жусуп Баласагын менен Махмуд Кашкарида ушул доордо жашап эмгектерин жараткандыгы мунун бир эле далили. Бирок түрк тилдүү элдердин бир элге биригүү жараяны 13-кылымдын башында монгол татар чапкынына байланыштуу үзгүлтүккө учураган. Ана біздің ошо Карахани доорунда буюмдар табылды да. Ошол убакта биз Сымсык жар деген жер бар эле. Ошол жерди сүргөндө баягы жер пактага жаңы жарашабызды сүргөндө Карахани доорундагы көзөлөр чыккан, идиштер чыккан, тыйындар чыккан. Анан кийин мына ол Задине Петровский деген окумушту бар го. Ошол биздин Мады айылынын төмөн жагында Шагыр деген жер бар. Ошондо эски дөңсөлөрдөн Карахани доорундагы алтын тыйындар табылган, алтын буюмдар табылган. Эми бул жерден да айтып кетсем нерсе, Мады деген шаар болгондо 13-кылымда Карахани доорунда курулган деп айтылат. Азыр Мадыга барып көз салсаңар, ошо чеп, коргон чептин изи турат. Ана ошо Винник деген бизди окуткан агай болгон археолог. Ошол түштүү жагынан казуу жүргүзгөн. Бирок казуу жүргүзгөндө дуалдын гана ордун табышкан, эми төмөнгө чыккан эмес да. Кыскасы Карахани доору ушу биздин да өзүбүздүн аймакта, ушул биздин Кара Суу аймагында, Жалал Абад аймагында өзүнүн зор өзүнүн тарыхый эстеликтери бар, ал жер алда жаткан дагы эле болсо. Себеби дегенде ушу биздин Карман айылынын үстүндө бизден улуу аксакалдарды угуп алганбыз. Ошол маалда ошо жер кол өнөрчүлүк устаканасы болгон экен. Баягы көзө жасаган жана темирден буюм жасаган, дагы ата турган нерсе Ошто Карахани доорунда тыйын акчалар Оштон чыгарылган да. Атайын бул боюнча далилдер бар. Демек Карахани доору биздин кыргыз тарыхындагы эң орду чоң бул боюнча. Дагы эми кийинки күндө да улантабыз дагы. Урматтуу замандаштар, сиздер кыргыздар баскан узак жол аттуу көрсөтүүбүздүн Караханиттер туурасында маалымат алдыңыздар деген ишеничтебиз. Ушуну менен көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.